Саламатсызбы? Ыкчам ТВ каналында биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз. Жооп бериш керек да бизге. Жыйынтык чыкпай атпайбы, бизди алып кеткиле, биз кетебиз бизде. Бизге жооп. Ошого кайрылып атабыз. Жооп бериңиздер. Силерден сураныч, өтүнүч. Бул канча эл, канча күндөн бери мону зыркырап отурабыз мына. Давление болгонубуз, давление болуп атабыз. Давление түшкөн, ооруп атат балдардын баары. Кичинекей балдарыбыз бар. Алып кеткенге аракет кылбайсыңар. Ушунча элдин соогунан коркпойсуңарбы? Элдин соогунан коркпойсуңарбы? Мына 2 күндөн бери мына угуп отурабыз сүйлөгөнүңөрдү. Эмне деп сүйлөп атасыңар? Эмнени чечип атасыңар? Эмне деп жооп берип атасыңар элдерге? Такыр чечилгис маселе болду. Мына 2 күндөн бери силерди угат уже нерв болуп бүттүк. Ошол бир жыйынтыгын чыгарсаңар болбойбу? Мына 2 күн Боронов, урматтуу Боронов. Эмнени чечип отурасыз? Мына элдин баары сизди карап отурат. Сизден жардам сурап отурабыз. Жооп жок. Мына эртең бүгүн деп эле 20 күндөн бери тилемизип келатасыңар. Жоктор эле элдин тагдырын ойлосоңор болбойбу. Биз деген четте калдык. Өзүбүздүн мекенибизге баргыбыз келет. 20 күнбү, 30 күнбү, 1 ай кармагыла ошакта. Обсервацияга. Биз макулбуз баарына, только бизди алып кеткиле бияктан. Кубатбек Айчиев, сизден Боронов, сизден эме мен бир өтүнүчүм бар. Сиздин өзүңүздүн эме берген деги жообуңузга биз кайра суроо иретинде кайрылабыз. Мамлекеттин деңгээлиндеги адам бир лётчик менен теги тил табыша албай калгандан кийин алдагы постуңузду өткөрүп берип туруп эле колунан келген адамдарды теги иштеткиле. Оперативно иштетиш керек болчу бул жерде. Бардык силердин помощниктериңер толтура, канча эмеңер турат, ресурстарыңар турат. Ошол бир теги авиакомпаниянын бүт бардык теги эмеси төлөнгөн болчу. Эстебен 11-күндө Эстебен деген запас среднего таблодо турган бардык лётчиктер, экипаж бардыгы даяр болгон үчүн ошону деген теги бардык таблодун баарын берип регистрация болуп турган. Регистрациядан качан гана теги сиздерден жакшы жооп ала албагандан кийин экипаж учпай калды. Биз деген ушундай гана чечим чыгарганбыз. Бизге ошол эле учурда эч ким эч кандай жооп берген эмес. Бунун причинасын бүгүн айтып отурасыз. Ошонун причинасы деген лётчик болду деп. Ушул бир мамлекет, бир лётчик менен дилейге мамлекет бир ушул лётчик менен тил табышып, ушул нерсени маселени чече албагандан кийин алдагы жердеги посту тезирээк тиги бошотуңуз, бүгүндөн калбай бошотуңуз. Сиздин берген жообуңуз биз үчүн канааттандырарлык эмес. Сиз айылдын да маселесин чече албайт экенсиз. Бир айылдын элини мындай айтканда Мореки жердеги элдерди 3 күн 3 мал тамагы менен деп айттыңыз. Siz demek monda жыйынтыкка келдим мен сиздин бир айылга бир трактор алып берип коюп 10 трактор алып берип коюп тиги мына иштетип атам деген сөздү айттыңыз да сиз бир айылды да ачка калтыра турган адам экенсиз. Мамлекетти жетектеп турган адам эмес экенсиз. Ушундай сөздү кантип вообще сиз берген жооп карапайым кыргыз элинин анча-мынча мектептен окугандарга дагы канааттандырарлык жооп эмес сиздин. 11-апрелдеги сиздин тиги эмне себептен биздин учпай калгандыгыбызды жооп деген болгон жок. Болгон экиле чартерни рейс алдырдыңар. Канча отчет берип атасыңар, чартерни рейс алдырдыңар. Дагы бир тиги суроо менен кайрыласыз. Регулярный рейс болгон алар. 5-inde кайсы адамдар учуп кеткен? 17 адам учуп кетти дедиңиз. Биз ошо 5-ине чейин аэропортто дагы жүрдүк. Ошого чейин биз Мореки жерде суранып аттык, кайрылып аттык, президенттин атына чейин кайрылып аттык. Эмне себептен? Ушул 17 адамды по фамилия мигрант эмес алды. Ошон үчүн деген силер ошо мигрант эмес адамдарды алып кеттиңер. Мигрант эмес, ал рейс карапайым элге жумшалган рейс болгон жок демек. Ошону дагы кет башыңыз менен жооп бериңиз. Ошол по фамилия бериңиз, мигрант эмес экенин далилдеңиз. Сиз деген элдин интереси менен иштеген жоксуз сиз. Кандайдыр бир башка кызыкчылык үчүн отурасыңар алдыгы жерде. Элди эч ким ойлогон жок. Сиздин берген бүгүнкү жоопторуңуз толук элдин эмесине тиги туура келбейт. Наоборот, сиз элди козгоп койдуңуз. Азыр тынч жаткан үмүтүбүздү тиги эме кылып азыр баарын жоготтуңуз сиз. Берген жообуңуз менен сиз момунча элди деген тополоңго салдыңыз мындай айтканда. Канча күндөн бери үмүттөнүп отурат. Ушунча депутат эртеден бери жанагы Новосибирск, Турциядагы бизди даяр билет сатып алгандарды кайтаруу боюнча маселе койсок, өкмөт мына жыйындыгында келип жообу мындай. Бир сөз менен жооп бериңизчи, жана Тышкы иштер министринин өкүлү. Ким менен сүйлөштүңөр Россияда макул? Ким менен сүйлөштүңөр? Штабтан же авиакомпаниялардан? Кандай сүйлөшүү жүргүздүңөр мына ушунча күндөн бери? Biz Россиянын элчиси менен сүйлөшүп атабыз, биздин элчилигибиз менен аркылуу сүйлөшүп атабыз да.
ал боюнча. Сиз азыр мага бир кагаз көрсөтө аласызбы? Ошол штабтан ошол учурууга, мына ССВны учурууга уруксат бербейбиз деген кагазын азыр көрсөтө аласызбы анда? Жок, биз каршыбыз деген. Жооп барбы силерде азыр? Биз каршыбыз. Ушу билет сатып алгандан кийин силердин жарандарыңар аэропортуңардан уруксат бербей атат деп атат. Силер бир кагаз көрсөтүп койгулачы, жообун көрсөт. Биз макул эмеспиз, азыр алар учпай эле койсун деген бир жообун айтып койгулачы анда. Жок да, урматтуу Дастан Рысбекович, парламенттин абалы эмне үчүн элдин бардыгы бизди сындап атат? Анткени биз эми ушу коронавирус шартында кыйкырып өкүрбөй, сын такпай ушул депутаттар өкмөттү колдоп туралы дегенди булар түшүнбөй атпайбы? Азыр Кыргыз өкмөтүнүн эң мыкты иш билгилиги бул интернетте сөккөндөрдү камай алат булар. Ошол жагынан мыкты. А башка жагы болбой атпайбы? Мисалы ушул жооп жокчу. Республикалык штабтан сүйлөшүү болгон эмес буга чейин. Мына элчи менен мен азыр да сүйлөштүм азыр. Ал менин маселе чечилбейт да андан. Силер кат жазып, чукул арада сүйлөшүш керек да. Анан мен бир жума деп ошон үчүн коюп атам. Эгерде биз бир ай деп койсок, булар бир ай жүрө берет. Ошол талаптуу бир жума дегенди, урматтуу Наталья Владимировна, өзгөртпөшүбүз керек биз. Ошол бир жума деген токтомго кирдиби, ошол боюнча калсын, урматтуу депутаттар. Ошого добуш берели баарыбыз. Рахмат. Мына токтомдо 3-чү пункттун 1-чи подпунктун карасаңыз, мына биздин жарандарды чет өлкөдөн кайтып келүү үчүн чартердик каттамдарды уюштуруу, транспорттук коридорду камсыз кылуу жана башка чараларды көрсүн деп жазып коюптур да. Бул абдан мындай жумшак жазылган. Ушул жерге азыр токтомдо кабыл алышыбыз керек. Бир жумага жетпей, эң эле көп дегенде бир жуманын ичинде ушул жанагы билеттерин сатып алынган Новосибирск, Стамбул сыяктуу шаарлардан биз алып келүүнү уюштурсун деп кошуп коюшубуз керек. Максимум бир жума. Анткени алардын чыдамы кетип, ыйлап атышат, жанатам берчи. Мына скорый алып кетти деп азыр улам бизге жазып атышат. Анан ошол эле учурда ушуга каражат бөлүнсүн деп коюш керек. Мына биз азыр эле сүйлөштүк Новосибирскиде. S7 авиакомпаниясы эгерде Манас аэропорту уруксат берсе, биз азыр алып кеткенге даярбыз деген билдирүүсүн жасады. Эми биз ушуга уруксат берип кое албасак болбойт да, бул бүтүндөй бийликти, парламентти карап отурбайбы? Ошого токтомго ушуну киргизип, бир эң көп дегенде бир жума. Элчилик мына бүгүндөн баштап сүйлөшүүлөрдү баштасын. Росавиация менен бардыгы менен. Ошондо уруксат деле берип койсок, менимче чечиле турган маселе. Эгерде такыр болбосо, биз өзүбүз чартердик рейс өнөтсөк деле бюджети ашып кетсе 30 000 акча доллар болот экен. Ал жакка биз азыр мына 20 000 доллар бөлүп деп атабыз. Бөлгөн акчабызга караганда эки эселеп көп болуп атпайбы? Ошондуктан ушуга бир өтө олуттуу мамиле кылып койсок болбойт. Өкмөт абдан мындай кайдыгер мамиле кылып атасыңар ушугачы. Бүт ыйлап атат. Депутаттарды мына азыр жогоруда коллегаларым айтып өттү. Бүт баарыбызды сөгүп атат, каргап атат. Ошол Манас аэропортунан гана уруксат берип коюңуздар. Россия менен сүйлөшүңүздөр, элчилик менен сүйлөшүңүздөр. Бул мындай өтө кыйын маселе эмес, чечип кое турган маселе. Эми урматтуу депутаттар, бул өкмөт биздин өкмөт. Биз буларды абдан аяп, мындай жумшак мамиле кылып атабыз. Эгерде чече албаса, анда биз отставкасы тууралуу маселелерди козгошубуз керек. Анткени парламент биз сүйлөсөк, сөзүбүз өтпөсө